Нурлан менен Асель жаңы клип тартышты. Бул тууралуу ырчылар менен көп жылдан бери иштешип келген Канат Кадыржан билдирди. Чыгармачылыкта ыр жазуу жана клип тартуу оңой сезилет, бирок бир аз болсо да жаңылык кошуп койсо аздык кылбайт. Абдан көп тандап ырлар, клиптер жаралат. Бул ырлардын жаралышынан бери дегенде 1,5 жылдай убакыт кетти. Убакыт сааты келди окшойт. Жакынкы күндөрү сиздердин назарыңыздарга тартууланат. Сиздерден сурагым келет. Алгач Нурландынбы же Аселдин эмгегин жарыя кылалыкпы, деди Канат Кадыржан. Булак аргумент KG. Каржы пирамидасын уюштурган 2 аял Ысык көлдө жашынып жүргөндө колго түштү. Окуя тууралуу Ошто миллиондогон акчаларды убадалаган аял милициянын колуна түштү. Алдоо жолу менен адамдардын акчасын алдап каржы пирамидасын уюштурган 2 аял Жети Өгүз районунда жашынып жүргөн жеринен кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Ысык көл облусунун Жети Өгүз районунда жашынып жүргөн 1969 жылы жана 1974 жылы туулган 2 аял кечээ 17 августта Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматы тарабынан кармалып, Ош шаарына алынып келинген. 2 аял тең убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Каржы пирамидасын 1969 жылы туулган аял негиздеген. Ал Россия Федерациясынын жараны. Ал эми 1974 жылы туулган аял Бишкек шаарынын тургуну. Алар адамдардан акчасын алдап алып, кайра бербей жүрүшкөн. Буга чейин алардын шериги Каракөл шаарынан кармалып, Ош шаарына алынып келинген. Аталган 3 аялдын үстүнөн жалпы 10 жабырлануучудан арыз келип түшкөн. Бүгүн Бишкек шаарындагы 2 жарандагы арыз жазышаарын билдиришкен. Шектүү аялдар жазык кодексинин 214 бернесинин 1-бөлүгү, башкача айтканда каржы пирамидасын уюштуруу бернеси менен айыпталууда. Шектүүлөрдөн жабыркагандар 0505 10 31 90 телефон номуру аркылуу байланышса болот. Булак турмуш KG. Италиядагы жумушчулардын орточо айлыгы канча евро? Студент Нурдиновдун жообу. Билим алууну бүткүл жан дүйнөсүнө байлаган 23 жаштагы Талгат Нурдинов Италия мамлекетиндеги Түштүк Лацио жана Кассино университетинин студенти. Ал дүйнө жүзүн дүрбөткөн COVID-19 илдетинин кесепетинен окуу ишмердүүлүгүн убактылуу дистанттык форматта улантат. Анын балалык жетилүү мезгили, үй бүлөдө түптөлгөн таасирдүү тарбиясы, Кыргызстанда жана чет өлкөдөгү студенттик күндөрү менен аймактык кабарчы таанышты. Элибиз билим алуу ийне менен кудук казгандай деп таамай айткан тура. Улам илим ааламына сүңгүп, билимдин кубаттуулугун билген сайын анын сырлары ачыла берет шекилдүү. Мен бул түшүнүктүү мугалимдердин мунарасын, династиясын түзгөн үй бүлөмдөн аңдап келем. Оба, уядан эмнени көрсөң ошону аласың дешкен бабалар. Ырас, биздин үй бүлө мугалимдердин мунарасы, династиясы. Раматылык чоң атам Нурдин өмүр бою жаштарга билим, тарбия болуп өттү. Ал эми 74 жаштагы чоң энем Рапия англис тили мугалими, учурда ардактуу эс алууда. Уул кыздарынын төрүндө. Экөөдөн Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги төш белгилерин тагынышкан. Ал эми атам Нурланда ата жолун улаган. Апам Айгүл Курманбаева кыргыз тили жана кыргыз адабияты боюнча мугалими. Ал адабий чөйрөдө өз үнү бар акын десем да болот. Ырлары мезгилдүү басма сөз беттерине жарыяланып келет. Өзгөчө Бишкек аруу дүйнө адабый клубунун координатору болуп, Москва шаарында жашаган жетекчиси, белгилүү журналист акын Айжан Мамасыдыкова менен тыгыз байланышта иш жүргүзгөнү мени сыймыктантат. Себеби кандайдыр бир деңгээлде болсо да адабий клубдун мүчөлөрү бир топ чет өлкөдөгү акын жазуучулар менен аралыктан байланыш түзүп жатканы коомчулуктун колдоосуна ээ болууда. Ошентип ата кесибин улап, мен да англис тили боюнча мугалиммин. Биз 4 бир тууганбыз. Улуубайкем Бектур, карындашым Гүлшайыр, мектеп окуучулары. Мүмкүн аларда мугалимдик кесиптин желегин көтөрүшөттүр. Аны убакыт гана көрсөтөт эмеспи? Балалык күндөрүм кичи мекеним Ош облусунун Алай районундагы Жошолу айылында өттү. Элет жеринин кооздугуна, керемет жаралышына өзгөчө суктанам. Жаш болсом да чет өлкөдөгү Рим, Стамбул, Мекке, Медина, Доха, Ватикан, Афина, Берлин жана башка шаарларды саякаттадым. Туура, ал шаарлардын архитектуралык курулушу, табиятынын кооздугу, элинин маданияты, салт санаасы, үрп адаты, коомду аңдоо, компоненттүүлүгү, түшүнүгү башкача демисчи. Бирок мен үчүн кыргыз жергесиндей жараткан жергеме төгүп салган берекелүү мекеним артык. Ушулар жөнүндө көп ойлоном. Турмуш агымы, философиялык категория болгон зарылдык көп нерсени чечет тура.
12 жашымда ата-энем чүй бооруна көчүп келишти. Борбор шаарыбыздагы мектептердин биринен билим алдым. 9 класста аяктаган соң Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетиндеги колледжден 4 жыл окуп, англис тили боюнча мугалим кесибин алдым. Учурда ушул эле окуу жайында мамлекеттик муниципалдык башкаруу бөлүмүндө дистанттык окутуу боюнча жогорку билим алып жатам. Бир эле учурда Италиядагы Түштүк Лацио жана Кассино университетинде экономика жана бизнес башкаруу бөлүмүндө да окуп жатам. Италияда таажы илдети жаңы башталган учурда студенттер өз мекенине кайтышкан. Мен да март айынын башында Кыргызстанга келдим. Эми коомдук шартка байланыштуу убактылуу окууларымды дистанттык форматта ишке ашыруудамын. Бир убакыт келгенде Италияга барып билимимди улантам, деди студент. Талгат Нурдинов элетте калган балалык күндөрүн эскерет. Балалык өмүр башаты тура, оюнга тойбогон күндөр али да көз алдыма тартылат. Апам Айгүл кичи мекеним Алай жергесинде мугалим эле. Аны 4 жашымдан ээрчип мектепке барган күндөрдү эстесем, ичимден күлкү чачып, кээде уялып да кетем. Эгерде мектепте оюн зоок, адабий кечелер болсо, ал күн мен үчүн майрам болгон. Кулагым чалып эле калган болсо болду. Жоокерлердей боюмду түздөп, апамды сырттан күтүп турган. Ал да мага көнүп калганбы, айткандан пайда жок экендигин туйганбы? Айтор чачымдан аста сылап, бетимден өөп, китеп баштыгын көтөрүп, мектепке сапар тартаар эле. Артынан чоң кишилерди колду артка алып, сыр бербей мен да жөнөчмөн. Мага суроо салса, кыска жооп берип, болжогон жерге тез жетүүнү самай берчүмүн. Анткени тез үйгө кет, сага ал жака барууга болбойт деп артынан карай кайрылып калбаса экен деген балалык баяу сезимим эле. Бирок апам антча эмес, тескерисинче мектепке жакындаганда жаңы көйнөгүңдү кийип алсаң болмок, эмкиде ошентти Талгат, деп кийинки сапарымдын да коңгуроосун өзү кагып, колумдан жетелеп алчу. Көрсө эне жүрөгү ушунчалык кенен тура, аалам аалардын жан дүйнөсүнө сыйгыдай. Кийин 6 жашымда мектепке барганда мага баары тааныштай сезилди. Кадимкидей агайлар менен кол берип учураша да кетчүмүн. Алар о Нурландын уулу келген турбайбы? Кечээ эле апасын этектеп жүргөн бала эле. Убакыттын өткөнүн кара дешип, бири-бирине сөз ыргыта күлүп калышчу. Ушул алгачкы кадамдарым менин мүмкүн мугалим болуума эшигин ачкан окшойт. Эми бой жетип, чөйрө таануу, аңдоо, аң сезимдүү түшүнүү калыптанып жаткан чакта балалыктын баалуу барактарын эске салып калам. Азыр чоң энем баш болуп, үй бүлөбүз менен отурган кездерде ошол күндөрдү эстеп, каткырып күлүп калабыз. Анда мен кадимкиде уялып, күчүмдү гитаранын кылдарынан чыгарам. Анан кээде болочок келини жөнүндө да тамашалап калышат. Чоң энем, Италияда жүрөсүң, өнүккөн мамлекеттерде башка улуттан үйлөнүү көнүмүш адаттай эле, анчалык мааниде эле берилбейт жана жагымсыз учурабайт. Мүмкүн ааламдашуу алкагынын табияты ушундайдыр. А бизде Кыргызда салт санабыз башкача. Кыргыз кызына эле үйлөн, Боз салкын киносун көрдүң беле деп коет. Эстеген сайын күлкүм келет. Энем да жакшы тилегин билдиргени. Али мен жашмын, билим алуум керек, албетте кыргыз кызына үйлөнөм, деди Талгат. Анын айтымында жакындары Талгаттын кесиби менен сыймыктанышат. Оба, ата жолун улап, мугалимдик кесипке ээ болдум. Буга өзгөчө 74 жаштагы чоң энем Рапия жетине албай келет. Анткени ал өмүр бою мектепте англис тилинен сабак берген да. 2016-жылы Карасаев атындагы БКнун колледжин бүткөн соң, ошол эле окуу жайда жогорку билим алууну көздөп, мамлекеттик муниципалдык башкаруу бөлүмүнө окууга тапшырдым. Учурда анда дистанттык форматта окуп жатам. Жогорку окуу жайына студент болгон соң, 2016-2018 жылдары Катар мамлекетине барып, эл, жер көрүп дегендей, жаш өзгөчөлүгүмө жараша ар түрдүү жумуштарда иштеп келдим. Ошентип чет элдин тарыхын, маданиятын, тилин билүүгө болгон кызыгуум арта баштады. 2019-жылы Италиядагы Түштүк Лацио жана Кассино университетинин экономика жана бизнес башкаруу бөлүмүнө тапшырдым. Менин англис тилин жакшы билгеним, Катар мамлекетинде иштегеним эң чоң пайдасын берүүдө. Себеби канча тил билсең ошончо жолу адамсың деп бекеринен айтылбаптыр. Италияда англис тилинде окуйбуз. Айрым учурларда Италиянын тилинде орусча сүйлөшүүгө да болот. 2018-жылы ал окуу жайда Кыргызстандын бир эле студент болгон экен. Азыр 20-дан ашуун кыргыз жаштары билим алышат. Биз өз ара эне тилибизде сүйлөшө беребиз, кыргызча ырдайбыз. Мен гитара ойноп берем.
Студенттик күндөр көңүлдүү өтүп жаткан COVID-19 илдетинен ар кимибиз өз мекенибизге кеткенбиз. Баса ал жерде кеткеле, таркагыла деп эч ким деле айткан жок. Бирок коркунучтуу жагдайда ата-энелерибиздин жанында эле бололу деген чечимге келдик. Биз окуп жаткан жерде мугалимдер лекция түрүндө көп сабак өтүшөт да, семинар, практика жана башкалар онлайн түрүндө эле жүрө берет. Баары электрондук түрдө. Электрондук китеп, сөздүк, зачеттук китепче жана башкалардын баары ушундай. Эгерде китеп окуйм десең, атайын китепканалар бар. Каалаган тилде окуй бересиң. Сатып алуу үчүн электрондук тарих менен кайрыласың. Алып келип беришет. Биз ал жерде батерде жашайбыз. Айына бир орун болжол 150 евро болот. Жумушчулардын айлык акысы орточо 1,5 миң евро. Биздин акча менен 120 миң сомдойго. Баса стипендия алабыз. Ал 550-600 евро. Кыргыз акча менен 40 миң сомдой болот. Туура, мындай көп өлчөмдөгү кирешеге жараша ал жакта азык-түлүктөр жана башкалар бир топ кымбат. Ал жерде эмнегедир кофе аябай көп ичишет. Кайда барбагын кофе ичип эле отургандар өзгөчө чалдыгат. Өзгөчөлүгү элдер саякаттоону өтө жакшы көрүшөт. Мен да аларга суктанам. Жашым 23 болгону менен 10го жакын мамлекеттерди көрдүм. Ушундай тарбия берген ата-энеме таазим этем. Буйруса Италиядан билимимди улантып, Кыргызстаныма келип, элим үчүн кызмат өтөйм, деди ал. Жогорудагы маалыматтар Турмуш KG сайтынан алынды.